Азаттык радиосунун Дэнисте программасын баштайбыз. Бул тележурналда кыргызстандыктардын жашоо турмушу, жаратман, каармандар тууралуу баяндар сунуш кыласында бүгүнкү топтомдо. Медиктер жетишпеген элет. Алыска айылдагы 80 жаштагы дарыгердин түйшүгү. İstebey oturgan sen meni oturguspayt da, тигин көрүп койчу, үйүмө ала барат. Үйгө ала барат, дем көрүп коюңузчу. Анан чуркап жүргөнчө иштеп турайын, анын үстүнө чаты жетишпейт, иштеп туруңуз деп атышат. Ысык суукта жылбай отуруш деген тигүүчүлөрдүн оңой эмес иши. Жылдыз Абакированын бир күндүк таржымалында. Ошону отура берип, белиң ооруйт, колдорун, көздөрү, кээде бир чаңдан аллергия болгон учурларыбыз болот. Чек арада окко учкан уулу көгүчкөн болуп кайтып келгендей. Баткендин чек арадагы Көкташ айылынын тургуну Жалил Каработоевдун арманы. Кудайдын шаадыгы билбейм. Ошондо беле жүрөт. Кол коңшун эле көгүчкөн жок. Кайдан келген? Балама жышаа болуп келди, эле жүрөм. Жер кыртышын сактаган жейрендер Ысык көлгө Өзбекстандан жейрендер алып келинди. Эми азыр көрүп калды, бир маал эртең менен жем дейт. Анан чөө салынат. Анан саат 11:00 суу куюп коет. Анан суусун ичет. Бишкек студиясында мен Сабыр Абдумомунов, эсенсизби? Көрсөтүүнүн нарынан келген баян менен баштайын. Актала районуна караштуу Тоголок Молдо айылынын тургуну Нурипа Шакирова жашы 80-ди таяп калса да айылдык эмканада балдар дарыгер болуп иштеп келет. Жарым кылымдан бери балдар саламаттыгына көз салган Нурипа Шакирова мурда айылдык кеңештин 5 жолку депутаты болгон экен. Анда кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянына назар салсак. Бир каратмачы. Нурипа Шакирова бул ооруканада иштеп жатканына жарым кылымдан ашты. Негизги кесиби педиатр болгондуктан ал балдардын сырын жакшы билет. Нурипа Шакирова Акталанын Тоголок Молдо айылындагы ооруканада иштеген 2 дарыгердин бири. Калганы медайымдар. Көкөйгө тийген кадр өксүгүнөн улам ал 80ге чыкканына карабай, үй бүлөлүк дарыгер катары ишин улантып келе жатат. Мына бул жана дневной стационар деген ушу күндүзгү. Ушу жерге тиги оорулар жатат. Баян ая көп болду, айтып атам го, 3 жетишпей 5 койко алып ийгенбиз. Азыр ошо кичине сейилдеп калды ооруларыбыз. Ушул күндөрү айылда коронавируска каршы эмдөө жүрүп жатат, бирок вакцина алууга каршы болгондор да жок эмес. Мындай шартта Шакированын көп жылдык эмгек тажрыйбасы жардам берип жаткан экен. Майланайын ар ким аргандай турбайбы? Вакцина алгандар тиги ооруп калат экен. Мен вакцина алып өлүп калып бирдемелерди айта беришет да тескерилер. Ошону кыйын кабыл алат делдер. Бирок биз баягы жалп өзүбүздүн эл болуп такай иштеген үчүн тилибизди алат. Мисалы үчүн буларга кыздарым бар көчөгө отурат. Алар чыкса келип атат дейт, айтыңыз дейт, айланан алып жүрчү. Десем эле, эми сиз келипсиз макул деп келип калышат. Ушундай жагы да бар кээде. Нурипа Шакирова өзүнүн ордуна иштеп калчу кадр даярдоого аракет кылып жүрөт. Бирок жогорку окуу жайды бүткөндөр айылга калгысы жок. Маселен, ушул Тоголок Молдо айылындагы ооруканага жаш дарыгер 20 жыл мурда келген. İşte oyulgun gelmeydi de. Misal için işte штаб koyun desem bu yıl 80'e çıkıp kaldım. İşte oturgan sen beni oturguspayt da, tигин көрүп койчу, үйүмө ала барат. Үйгө ала барат, дем көрүп коюңузчу. Жолдош үйүнө чакыра берет, анан антып чуркап жүргөнчө иштеп турайын, анын үстүнө чаты жетишпейт, иштеп туруңуз деп атышат. 3-курс биздин мед академияда окуйт, педиатрический факультетте. Өзүмө ошо ордума даярдап атам ушул кызды, кандидат. Өзүмдүн кандидатым, өзүбүздүн айылдын кызы, өзүбүздүн кыздарыбыз. Жакшы окуп бүттү, анан кийин ошо ушуга берип кетем го ордумду. Шакирова жумуш убактысы аяктаган соң айылда дарыгердин көзөмөлүндө турган айылдаштарынын үйлөрүн дагдырат. Кошомат кылып кичине. Нурипа Шакирова эмгек жолун 1969 жылы Нарын районунун Эмгекчил айылынан баштаган.
Ал өзү туулуп өскөн Тоголок Молдо айылында 1973 жылдан тартып иштейт. Жолдошу 2009 жылы оорудан каза болуп калган. Өзүмдөн ушул жерлик мен. Ушул айылдан болчумун, ушул жактан эле кийин турмушка чыгып 2 балалы болуп алып туруп анан барып окугам. Көп жыл иштедим. Стационар соматическийда 3 койка төрөтүбүз бар. Ошонун баарын иштедим. Жана жасыл турбай. Төрөт кабыл атчубуз, бул бала кровотечение ручной жасап демели. Кабыл атчумун, катышчумун, акушеркаларым бар болчу. Төрөтүп алып жыргап калчубуз, жентегин жеп. 73-төн баштап иштедим. Ошондон берки балдардын баары бүт менин колуман чоңойгон балдар. Баарын айтып каламай, менин балдарымсыңар деп. Жакшы буюрса, ошонун баары көргөн жерден тушаш эле жыргап калам. Сен мен чоңойткон балдар депчи. Союздук илгертеден бекиде. Айыл эмес райондо Нурипа Шакированы тааныбаган адам жок. Калк ичинде кадыр баркка ээ болгон. Ал убагында айылдык кеңешке 5 жолу депутат болгон. Үзүлүү эмгеги үчүн саламаттыкка сактоонун мыкты кызматкери наамын жана бир катар мактоо баракчаларына татыган. Жакында эле президенттин ардак грамотасын алды. Ошо айтып жүрсү, заслуженный врач, эмгек сиңирген врач дегенге тапшырайын деп даярдап жүргөм да, ага өтө албай жүргөм. Анан көрсө ушул өкмөттүн сыйлыгы болгондон кийин анан берилет экен. Положениеси ошондой экен да. Анан эми бул сыйлык куюрса колума тийип калса, ошондон кийин анан өтүп калышы мүмкүн экен да, заслуженныйга. Шакированын 4 баласы, небере чөбөрөлөрү бар. Балдардын арасында апасынын жолун жолдогондор жок. Бир небереси гана азыр медициналык академияда окуп жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык. Дарыгердин түйшүгүнөн тигүүчүлүк оңой эмес кесипти аркалаган Жылдыз Абакирова тууралуу баянга өтсөк. Тигүүчүлүк Кыргызстанда суроо талап жогору кесиптердин бири экени маалым. Анткени менен оңой акча таба кое турган кесиптерге кирбейт. Каарманыбыз Жылдыз Абакирова 10 жылдан бери онго жакын тигүү секторунда иштеген. Ал тигүүчү кыз келиндердин саламаттыгысы суукта жылбай отуруп иштегендиктен кыйла начарлап, натыйжада оорукчан болуп калган учурларда кездешерин айтат. Жылдыз Абакированын бир күндүк иши Айгерим Акылбекова менен Бексултан Абибакир уулунун тасмасында. Атым Жылдыз. Бишкек шаарында жашайм. Жашым 32-де. Тигүү цехинде иштеп келатканыма 10 жылдын жүзү болуп калды. Кандайсыңар? Мыйлыңар. Негизи кышкысын суук эле болот. Жумуш анан ушундай обогревательдерди колдонобуз да. Эртең менен келип сайып койсок, бир сааттын ичинде жылып батыш керек. Андан кийин иштеп, аны деле сезбей калабыз да. Биринчи студент кезибизден баштап бул кесипке кандай десем, подработка сыяктуу келип иштеп жүрчүбүз. Улуттук университетинен география, экология, туризм жагын тапшырган болчумун. Экинчи, үчүнчү курска жетип калганда турмушка байланыштуу окууну уланта алган эмесмин. Ошончо жыл сайын улантам деп келем, бирок артка жылып келе жатат. Цехте көбүнчөсүн 18 жаштан баштап 65 жашка чейинки аял заты түзөт. Басымдуу бөлүгүн. Окууну жаңы бүткөндөр, пенсияга чыккандар, үй бүлөсү барлар, окуу жайды дипломун алгандар дагы, керек болсо кызыл диплом менен бүткөндөр да бар арабызда иштеп жүргөндөр. Булар праймер түз жүрүштөрүн даярдап беришет. Булар бизге тигип бергенден кийин, мисалы үчүн монтип чөнтөк салып бергенден кийин, биз кайрадан бул жагын читрохнитка менен салып, буларга беребиз. Булар замочкаларын салып, сынай кылып, готовыйга чыгарыштырышат. Бул жолду даяр, бул жолду даяр да. Мунун эми шнурогу, анан бул жерин тигип, лейбасын тигип койсо уже даяр. Тездестен алмаштырат да. Мисалы, мен деле 10 жылда 10 чакты цех иштеп, 10 чакты цехте иштеп, 10 жыл алмаштырдым десем болот да. Ошондой эле бар. Кээ бирөөнүн шарттары туура келбей калат. Кээ бирде тигүү цехинин баасы туура келбей калат.
кээ бир цехтер жабылып калат, кээ бир цехтер фасонун алмаштырып, мисалы үчүн бир күнү бир эмеде спортивный кийип коетса, кийинки немеде көйнөк. Себеби алар да заказчиктер менен иштешет да. Биздин айымдар эртең менен таң атпай келишет. Эртең менен 7:30 баштап кечки саат 10-го чейин, 10:30, кээде түнгө чейин калып иштеген күндөр да кездешет. Күнүгө бир адам, азыр эми кыш сезон, мертвый сезон деп коет да, почти. Азыр жаңыдан башталып кетет. Эми азыр күнүгө 1000 сомдун тегерегинде иштеп кетсе жакшы деп эсептешет. Жайында, сезондо бир айым 1000 сомдон 1,5 миңге чейинки акчаны табат деп ойлойм. Бирок ошол акча деп атып, ден соолугунда ойлобой атканы өкүндүрөт да. Ошондо отура берип, белиң ооруйт, колдорун, көздөрү, кээде бир чаңдан аллергия болгон учурларыбыз болот. Көзүбүз ооруйт, жарык болбой эле баягы тигкенде көздүн зрениясын көбүнчөсүн алат да. Баарынын тигүү цехтердин көбүнчөсүнө зрениясы начар болуп калган да. Ошочу кээ бири ооруп сыктыгына карабай эле ошол цехте иштеп жүргөндө кездештирсек болот да. Мен деле ооруп калсам, же неме болуп калсам, анча-мынчасын токтотпой эле жумушка келгенге туура келет. Себеби колуңда ишиң бар, бүтүрүш керек. Бул жак чакан чай ичкен устолубуз. Бул жактан чай ичебиз. Бул жакта тамак алып келесиздерби? Кээде ар кандай үйдөн жасап калсак үйдөн алып келебиз. Болбосо бул жактан сатып алып ичкенге туура келет. Бул жерде өзүбүздүн кичинекей ашканабыз, микроволновкабыз, чайнигибиз, суубуз бар. В принципе, бардык эле цехтерде ушундай нерселер бар, бирок кээ бир жерде кездешпейт да. Мисалы, бизде азыр холодильник жок дегендей да. Болбосо биздин даярдалган товарлар көбүнчөсү женский спортивныйды аст үстү менен тигебиз азыркы тапта. Ошол 10 жыл аралыгында иштеп келатып, бир да аял затынан бир жылда бир барып текшерүүдөн өткөнүн көрө элекмин. Себеби качан ооруп же жанагындай больницага түшүп калганда анан кийин эметчет да. Ага чейин чыдап жүрө беришет. 2-3 күндөн бери бирөөнүн тиши ооруп жүрөт, бирок бара албай жүрөт да. Кымбат. Ал чөнтөгүнө туура келбейт деп. Тигүү цехинде иштейм деп катталышса, ай сайын ошо квартплат деле, кредит деле төлөп атышпайбы? Өзлөрү үчүн камсыздандыруу сыяктуу кылып, атайын акча бөлүшсө дейм да. Ай сайын договор түзүп төлөп турушса, барып көрүнүшсө, бир канча бир эмеде скидка болсо дейм да. 30%, 20%, 50% болсо бул ыңгайлуу болмок деп ойлойм да. Ушундай аялдар менен келишим түзүлсө, миңдеген аялдардын оору сыркоосунун алдын алат болчу, эс алганга шарттар түзүлөт болчу, буларда дагычы. Көпчүлүк бөлүгү жумуштарда. Мисалы үчүн 12-13 саат ушулар менен ушул иштешкендер менен. Негизи биздин кандай десем, үйүбүз эле болуп калат да биякчы. Үйгө барганда биякта көп убактыбыз ушул жакта жүрөт да, өтөт да. Кеш кирип баратканда уже биздин экинчи дыханиябыз ачылат. Себеби үйгө кетебиз деп шаша баштайбыз да. Баарыбыз тең бат-баттан кылганга аракет кыла баштайбыз да. Күндү карап, саатты карап турасыз. Канча убакытта, канча болду экен деп. 1 саат калыптыр, 2 саат калыптыр, кетерибизге деп баштайбыз да. Эми ар ким ар кандай, жумушун кээ бирлер эрте өтүп кетер. Кээде баягы жайында жумуш көп болсо, түнү менен калып 12-1-ге чейин келип таң атманча калып иштеген күндөр болот.
Мен бүгін жумушум азыраак болгону байланыштуу кеткенге туура келет. Калганын эртең келип жасасак болот да. Себеби кыздар эртерээк чыгып, азыр эртерээк кетип атышат да. Макулум эжелер, жакшылыктар. Турмушка чыга элекмин, азырынча бойдокмун. Мен деле квартирада отурам. Айына кышкысын 6000 сом, жайкысын 5000 сомдон төлөйбүз. Жумушка маршрутка менен барып, маршрутка менен кетебиз кайра. Эртең менен 8, азыр 8:30 менен жумушка келебиз. Кечине кайра 9 жарымда мен чыгасың. Сиз жашаган шаарда айылда дагы кандай жаратман адамдар бар? Сунуш пикирлерди күтөбүз. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык Медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Сиз Азаттык радиосунун эфирин көрүп жатасыз. Данисте тележурналын чек арадагы жаңжалда уулун жоготкон атанын арманы тууралуу тасма менен улантайын. Баткен районунун Көкташ айылынын тургуну Жалил Каработоевдин 39 жаштагы уулу 1 жыл мурун чек арадагы куралдуу жаңжалда каза болгон. Анын сөөгү жерге берилгенден кийин үйүнө жалгыз көгүчкөн учуп келип, баласын жоготкон атанын жанынан кетпейт. Жалил Каработоев үйүн байырлаган канаттууну уулунан келген белги деп билет. Кыргыз-тажик чек арасындагы Көкташ айылына Айбек Бийбосунов менен Азиз Самарбеков барып келген. Kazımcayga koyup bir cuma, bir yarım cuma yürüp kaldım. Kelsen ele uydu, köküçkön жүргөн экен. Oşo nişanlı, Kuday'dın nişanını bilmeyim. Yani oşonda belli жүрөт. Kolu komşunun eline köküçkön yok. Kaydan gelin. Balama nişan bolup geldi, öyle жүрөp. Karaganda жүрөгүm ezilip ketти. Köküçköndü görgöndө. Жалғыз дағы бір көйді ап келіп қошып қойым ғой. Баткендеги Көкташ айылынын тургуну Жалил Каработоевдун 39 жаштагы уулу Алтынбек Каработоев былтыр жазындагы кыргыз-тажик жаңжалында каза болгон. Ал чек арада ок атыла баштаган 29 апрелде Кадам жайдан айылдагы үйүнө келе жатып окко учкан. Каработоев каза болгон жер баткендиктерге Эки таш деген ат менен таанымал. Ал Кадам жайда иштетиле 11-лерде звонок кылды. Ата кандай мен айттым, тополоң болуп атат. Мен барак, келбе балам дедим, келбе. Жолдон өтө албайсың, жол жабык. Анткени жолдор жабык болгонда. Sen ona жүрөк чыдаган эмес да, келе берген. Анан булар жетпейли атып салган баягымда келгенде 2 чоку бар го. Ошо 2 чокудан туруп баламды атканда кийин машинасын көрүп атпаймынбы? Маңдайдан урган, үстүдөн урган, капталдан урган. Бир да айнек жок. Даже боковой кичине айнектер бар. Эч нерсе калган эмес. Кийин Зайны деген аяш үкем бар эле, ошону менен иним сопровождение кылып барды, баягы ремонткочу. Мен машинадан караган эле жокмун. 150 октун изин эсептептир машинага. Айнектен тышкары тийген жери, дискалардын бардыгын тешип кеткен. Машинанын сол жери жок да, 150 значит айнектерге тийгенде бул 200ден ашык ок тийген да машинага. Бир уул 2 кыз калды. Булар жөн атып салынды.
Эки таш тиркеси Баткен-Исфана жолунун боюндагы тажикстандыктар көп жашаган айылдын тушунда жайгашкан. 1 жыл мурдагы жаңжал учурунда жолдон өтүп бара жаткан машинелерге ок атылып, ошол жерде 8 киши каза болсо, бир нечеси жараат алган. Пенде ушундай экенбиз да. Акыры моюн сунат экенсиң. Бирок мынаяң өчпөйт да. Эң жаман жер. Негизги чырдын кимге кереги бар? Өзүңөр эле мындай ойлонгула. Даже бир кичинекей бир үй бүлө мындай жакшы жашоодо жашайм дейт да. Бул Көкташ эли тажап бүткөнбүз. Бизге шу жок дегенде мынау спорный жерлерге койбосо дагы башка жерлер өзү аныкталган жерлер бар да, ошого зымтор тартып берсе. 29 апрелден кийин да Көкташта бир нече күн мылтыктын оку басылбай, Алтынбек Каработоевдун сөөгү ал иштеген Кадамжай районуна коюлду. Ошондон бери ал төрөлүп өскөн үйдөн ак көгүчкөн алыстабайт. Аны баласынан ажыраган ата уулунан келген белги деп билет. Кичине жыгач урулуп турбайбы? Ошо неменин үстүгө жатып жүрдү. Жыгачты кийин койдум мен. Бир буту менен эле мынтип кысылып отуруп жүрдү эле. Кийин анан папире курсам дагы эле кысылат. Анан мындайга папирешин уруп койдум. Ошонун үстүгө жатып жүрүп, кийин анан тоокторго кирип кеткен. Азыр кээде гана отурат, редко отурат этке. Ошол жерде түндөсү ошол жерде жатып жүргөн, кийин анан тоокторго кошулуп алды. Андагы кыргыз-тажик жаңжалында Кыргызстандын 36, Тажикстандын 19 жараны каза болгон. Жакынын жоготкон ар бир үй бүлө кан жутуп отурат. Жыйырма 7 январда Көкташ айылында кайрадан ок атылып, азыркы тапта чек арадагы кырдаал турукташып калды. 1 жыл мурун каза болгон Алтынбек Каработоевдун үйүн байырлаган канаттуу учуп кеткен жок. Негизи көгүчкөн дүйнө жүзү боюнча тынчтыктын символу болуп эсептелет. Айбек Бибосунов, Азиз Самарбеков, Азаттык, Баткен. Ысык көлдөн тартылган баян менен берүүнү улантайын. Улуттук илимдер академиясынын биология институтунун кызматкери Аскар Давлетбаковдун демилгеси менен Ысык көлдүн Тескей тарабына Өзбекстандын Бухара облусунан жейрендер жеткирилди. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосу менен келген 15 баш жейрен азыр Тоң районунда атайын Корукта багылууда. Кызыл китепке киргизилген табиатта сейрек кездешип калган бул туяктуулар кыргыз жергесине кандай адаптацияланып жатат? Кесиптештерим Кундуз Кызылжарова менен Бектурсун Стамкулов тасмага тартып келген. Гөнү алган ушул. Кайра артынан ичип келет. Жемге. Ысык көлдүн Тоң районундагы Туз көлгө жакын жерге бул 15 баш жейрен Өзбекстандан Кыргызстандагы Аргали фондунун демилгеси менен алып келинди. 2018 жылы Кыргызстандын био түрдүүлүгүн сактоого багытталып түзүлгөн Аргали фонду Бириккен Улуттар уюмунун чакан гранттарды колдоо программасынан $50,000 грантка ээ болгон. Мындагы ар бир жейрен $1,000 турат. Гранттык каражатка жейрендерди сатып алуу, Кыргызстанга алып келүү, аларды жайгаштыруу, тоют камдоо, жергиликтүү эл менен иштешүү каралган. Жейрендер 3 айдан бери деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте багылып жатат. Жергиликтүү климатка бат ылайыкташып, колго тез көнгөн жаныбарларды Камчыбек Ашырбаев күнүнө 2 ирет тоют берип, баладай карайт. Бул жейрендер Өзбекстандан келгени 3 ай болуп калды. Аны эң биринчи келгенде талант деген бала бакты эле. Ал айтат ошол бир жумага чейин такыр көнбөй, жем чөбүн кичинеден же айнанан көнө баштаптыр. Анан эми азыр көнүп калды, бир маал эртең менен жем дейт.
анан чөө салынат. Анан саат 11:00 суу куюп коет, анан суусун ичет. Мындагы жээрендердин туулганына болгону 8 ай болду. Алар 2 жылдан кийин төлдөй баштайт. 50 чактыдан ашып көбөгөндө жаратылышка кое берилет да, дагы ону кайра атайы багууда кала берет. Ар 3 жыл сайын жээрендерди көбөйтүп, башка облустарга да жайгаштыруу каралып жатат. Илгери бул тетиги оттуктун тушунда, анан бул Кара Талаанын тушунда Жөкөтөй деген жер бар экен, ошолда. Ошонун жери экен да, илгери. Ушундай эле момундай болгон эле Боз Адырда бетеге шыбак, күйрөк жечикен булар. Жээрен өзү шагылдуу жана чополу, өсүмдүктөрү сейрек чөлдөрдө тараган. Көбүнчө Казакстан, Орусия, Өзбекстанды жана Иранды байырлап, түздүк жерлерде же дөбөлүү ачык мейкиндикте жүрүшөт. Кыргызстанда бул жаныбарлар совет мезгилинде эле аңчылыктан улам жок кылына баштаган. Кийин кызыл китепке киргизилген жаныбарга аңчылык кылууга тыюу салынган. Вот смотрите, вот видите следы помимо, скажем, жайранов. Мына бул Северцов кош аягы жана кекиликтин издери. Андан сырткары түлкү, карышкыр, чөө жана коёндор ушул айланада жашайт. Заходили, вы видели, там и зайцы были, и куропатки были, и вокруг вот здесь вот шакалы, лисы следы есть вокруг вот этих наших вольеров. Аргали фондун негиздеген Аскар Давлетбаков жеринди тарыхый мекенине кайтаруу маселесин соңку 15 жылдан бери көтөрүп келе жаткан Улуттук илимдер академиясынын биологу. Ал бул ишти демилгелегени менен мамлекеттин колдоосуна ээ болгон эмес. Илимий кызматкер Германиянын жаратылышты коргоо бирлигинин финансылык колдоосу менен жээрендер кармалып турган 1,5 гектар жерди 5 гектарга чейин кеңейтүү жана дагы 10 жээренди Казакстандан алып келүүнү көздөп жатат. Вот эти вот наши жайраны, почему мы их сейчас сделали вот такое временное вольеры, чтобы они... Жырткычтардан коргойлу деп бийиктиги 3 метр, жер алдына дагы 1 метрге жеткен зымтор менен курчадык. Анын сыртында мына бул зымдар дагы бар. Электр тогу өткөрүлгөн. Жакындап келген карышкыр, түлкөңдүү жырткычтар тегеректе жайылып жүргөн үй жандыктарды да жакындабайт. Болбосо өтө сак жээрендер коркуп, тынч ала албай калат. Мунун баарын долбоордун негизинде ишке ашырдык. Мамлекеттен колдоо тапкан жокпуз. Таких хищников пока защищаем, чтобы пока они еще не знают, не адаптировались, и у них нет, скажем так, страха перед хищниками, потому что они ручные, они еще не видели этого, поэтому их должны постепенно ко всему этому приучать. Мындагы жээрендердин 10 ургаачы 5 эркек. Адистер жээрендердин аймакта өскөн чөп жана жер кыртышы үчүн пайдасы көп экендигин белгилешет. Они приносят очень большую пользу, потому что они живут вот таких вот условиях. Бул жээрендер чөлдүү өрөөндөрдү байырлап келген. Жок болуп кетиши экологияга чоң терс таасирин тийгизет. Мисалга азыркы тапта Кыргызстанда үй жандыктары өтө көп. Алар жайыттардагы өзүнө ыңгайлуу келген тоютту жеп, жер деградацияга учурап жатат. Ал эми жээрен уй кой жебеген өсүмдүктөрдү жеп, туяктары жер кыртышын жаңылап турат. Демек, экосистемада орду бар жээрендер жок болуп кетсе, чөлдүү жерлер такыр эле колдонуудан чыгып калышы мүмкүн. Поэтому все животные, они должны, скажем, животный растительный мир, они каждый свою функцию выполнять, и каждый должен сосуществовать. Кыргызстандын кызыл китебине 23 сүт эмүүчү жандык киргизилген. Өлкөнүн шартында жапайы жандыктардын көбөйүүсү үчүн бир топ тоскоолдуктар бар экени айтылып келет. Улан деген жаныбардагы ушул жээрендер жүргөн жерде жүргөн жаныбар болуп эсептелинет. Ошону да алып келсекпи деген оюбуз бар. Эми бул кийинки пландарда. Биз ошо фото капкан коюп Кыргызстандын бардык жеринде иштеп жүрөбүз да. Фото капканды аябай бийик жерге мына биздин балдар менен чыгып койгондо 4000 метрге чыгып койгон жерден биз мал жайылып жүргөнүн байкайбыз. Анан ал жерде эртең менен кой түшөт, түштө уй түшөт, түштөн кийин топоз түшөт, кечке мал деген тиги кийик түшсө, анан түнгү түнбүр убактарда илбирс түшөт, карышкыр түшөт да. Бардыгы эле бир чөлкөмдө ошол бир жерде айланып калышты азыр. Анткени мурдагыдай алыскы жайыт деген нерсе азайды. Анан малдын саны көбөйдү дагы, ошо которуп жайуу дегенде дагы анчалык колдонбой келишет да. Бул менин жеке оюмда жакынкы 5 жылда жайыт маселеси биринчи көйгөй болуп башталат. 2019 жылы Кыргызстан Казакстандан да жээрен сураган. Айлана чөрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттик Казакстандан 50 баш жээрен алуу тууралуу протоколго кол коюлганын маалымдаган. Бирок ал келишимдин негизинде жээрендер алына элек. Кундуз Кызылжарова, Бектур Стамкулов, Азаттык,
Ысык көл. Адистер ушул тапта Казакстандан да жейрен алып келүүнү макулдашып жатат. Бул баян менен бүгүнкү тележурналыбызды жыйынтыктайбыз. Азаттыктын бардык видеотекасын YouTube каналыбыздан да таба аласыз. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуз.